11 каналында ауа райы менен таанышыңыздар. Аны мен Гүлмер Эркинбек кызы айтып берем. Саламатсыздарбы? Алгач шашылыш билдирүү 15 июнда жана алдыда күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Борбор Азия өлкөлөрүнүн тоолуу аймактарында сел жүрүү коркунучу бар. Синоптиктер Түркмөнстанда гана аба ырайы туруктуу болушун эскертишүүдө. Ал эми Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстанда 2 күн ичинде жаан каттуу жааш айтылууда. Келиңиздер анда кээ бир аймактарды кененирээк карап чыгалы. Биринчиден Кытайга токтолсок, себеби бул жерге Борбор Азиядагы циклон таасирин берип турат. Мисалы, Ак Суу жана Үрүмчү шаарларына бул циклондун таасири эртең жетип, жаан төгөт. Ал эми Казакстандын Борбор калаасы Астанада абанын температурасы 30 градустан 20 градуска чейин төмөндөйт. Алматы шаарында болсо жаан жааса да термометр көрсөткүчү 30 градусту көрсөтүп турат. Өзбекстандын да көпчүлүк аймактарында жаан жаашы күтүлөт. Бир гана Түркмөнстанга жакын турган Нукус өрөөнүндө гана асман ачык болмокчу. Түркмөнстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Дашогузда жана Ашхабад шаарында абанын температурасы 30 градустан жогору болмокчу. Ал эми Тажикстанда жаан менен кошо чаалган да жүрөт. Жаан-чачынга байланыштуу бул жерде Душанбе, Хорок өрөөнүндө жана Ходжент шаарында абанын температурасы 20 градуска чейин төмөндөп кетет. Ал эми Кыргызстанда да аба ырайы төмөндөйт. 16-17 июнда мезгил менен нөшөрлүү жаан жаап, күн күңкүрөшү. Бийик тоолуу аймактарда кар, айрым жерлерде жаан-чачын каттуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир аймактарда 18-23 метрге чейин жетиши күтүлүүдө. Аба ырайы ушинтип өз ордунда турбай өзгөрүп турат. Андыктан 11 каналдан аба ырайы менен таанышып туруңуздар. Көрүшкөнчө.